Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, менин катталган достоrum, Desin TV каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү менин видеом ушул Кыргызстанды кийин сактап калуу жана өнүктүрүүнүн тегерегинде болмокчу. Биз эмнени сактап калабыз, эмнени өнүктүрөбүз, кимдин тегерегинде, кандайча жолдор менен барсак болмок дегендей ойлор менен сиздер менен ушул мен бөлүшүп, ой бөлүшүп, Бакыт Сулайман. Анда эмесе достор, аңгемени эмнеден баштасак? Мына көрүп жатасыздар, баарыбыз көрүп жатабыз, ыйлап жатабыз, сыктап жатабыз. Ушул мамлекетибиз белчесинен карыздарга батып, өнүкпөй, албетте кандайдыр бир сфераларда өнүгүүлөр бар, бирок баягы биздин карапайым элдин купулуна толгон, жүрөгүнө жаккан бир өзгөрүүлөр, өнүгүүлөрдүн болбой жаткандыгы ар бирибиздин зээнибизди кейтет достор. Биз ошондуктан мен лично эмнени сиздерге мындай предлагать этип көрсөтмөкчүмүн. Мен ошол өзүмдүн как блогер катары оюмду айтып коеюн. Биз достор ар кимибиз ар жака жакшы көз караштагы адамдар көппүз, бирок ошону менен эле бирге биз коркокпуз. Ошону менен эле бирге биз сатылчаакпыз. 3000 сом, 5000 сомго сатылып кетебиз. Андан кийин жаман жашоону көрүп алып, ар бирибиз саясатчы болуп, жазда таштарды көтөрүп алып чыга беребиз, ызы чуу кылып, дүкөндөрдү бузуп. Ал эми чын-чынына мындай маанилүү бир керектүү моменттерде эч нерсени кылбай, баягындай кайдыгерлик менен мамиле жасайбыз да. Ошондуктан достор, ушул тарыхый момент, тарыхый учур келди десек жаңылышпайбыз. Ар нерсенин өз мезгили болот экен. Ошондой биздин дагы ушундай алдыңкы мекенчил патриот адамдардын ушул Кыргызстанды өнүктүрөм деген, ушул өнүккөн Кыргызстанды көргүсү келген адамдардын дагы мезгили мына мен точно келип жетти деп баа беремин. Анткени ушул коронавирустун шылтоосу менен биздеги баягы коомдогу, мамлекеттеги, башкаруудагы жана башка жактагы бүт быкычкылардын баары чыгып, азыр бир сон бир эме болуп турат, момент болуп, баягы патриот жаштарыбыз дагы көрүндү. Колунан эч нерсе келбеген бийликтеги өкүлдөрдүн адамдары дагы көрүндү. Баардык нерсе тарыуусу бөлөк, будайы бөлөк дегендей көрүнүп турган чак. Ушундай кезде биз өз позициябызды, өз көз карашыбызды оңдоп, кайсыл жээк менен кете тургандыгыбызды, келечекте кантип Кыргызстанды өнүктүрсө боло тургандыктарын тактап алуу керек достор. Менин бүгүнкү аңгемем ошол тарабында болмокчу. Мен өткөндө да айткам, азыркы саясатчылардын ичинен мен ушундай Мадумаровду, Адахан Кимсанбаевичти гана көрүп турам. Анткени ал киши балким сиздер ойлойт турсуздар, бул калп сүйлөй, мындай калп эмес, чын сүйлөйт ал киши, кечиресиздер. Баягындай көп сүйлөп, популярдуу сүйлөй берип, эч нерсени кылбайт, бир эч нерсе колунан келбеген деген сыяктуу бир ойлор болуп калышы мүмкүн да достор. Адахан Мадумаров чыныгы саясатчы, чыныгы баягы элди алдабаган, элдин акысын жейм дебеген киши да. Кандай болгон учурда дагы өзүмө байлык топтойм деген кандайдыр бир фирмаларды ачып, ошол эле президент болуу менен бирге аялына же балдарына бир фирмаларды ачып эме кылган адамдардын тарыхта бизге кандай нерселерге алып келгендигин тарых бизге көрсөтүп койду достор. Андай адамдарга кирбейт. Мен өткөндө да айткам, бул кишилердин баягы түбү теги мындай чынчыл адамдар. Албетте мына мен Сталинге салыштырдым, бир шинелин дагы алмаштырбаган киши болгон деп, Саакашвилиге салыштырдым, бир үй дагы албаган деп. Бизде деле ошондой жакшы азаматыбыздын бир үлгүсү, бир экземпляры ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болуп эсептелет достор. Албетте сиздер ойлоп жатасыздар, ал Бакиевчил, ал башка деп. Эч кандай Бакиевчил болобу, Акаевчил болобу, башка болобу, бирок чынчыл болгондон кийин адам, биз ошол адамды ээрчип, биз ар кимибиз ар кандай саясатчыларды эме кылып, бул президент болсо жакшы болот эле, бул президент болсо жакшы болот эле дей берсек, биз ушул тарыхый, ушул учурду дагы колдон чыгарабыз достор. Ошондуктан давайте бир консенсуска келели баардыгыбыз. Бир ушул адамдын аркасынан ошондо мындай коомдо өнүгүү болот достор. Коомдо өзгөрүү болот. Албетте жаңы адамдар келет. Мен мисалы үчүн эч кандай бир бийликке же болбосо башкага теги түбүнөн бери кызыкпаган адаммын. Мен мисалы үчүн эч кандай бийликке барбайм. Мен иштеген ишим деле жакшы болгон. Убагында Ички иштер министрлигинин окуу машыгуу борборунун
аға методисти, старший инспектор методист учебно-тренировочного центра МВД КР деген должността турганмын. Бир областты курировать эткенмин, мисалы үчүн. Звание алганы дагы, башкасы дагы менин алдыма келип, ар бир 6 айда текшерип, албетте ал должността акыркы бир эле жыл иштеп калдым, бирок баягы тилекке каршы менин көз караштарым менен ошол учурдагы 2004-жылы чыгып кеттим. Ошол кездеги бир эмелер туура келбей, ишим жакшы болсо дагы мен кетип калганмын академияны бүткөн жеримден. Эми ал нерсе тагдыр, мен ал нерсеге өкүнбөймүн. Мен кайра бир кандайдыр бир кызматтарга барбаймын. Мен өзүмдүн ушундай баягы көз карашым, өзүмдүн көз карашымды тараткан ушул ден соолук башка жактар боюнча гана иштеймин деген чоң пландарым бар. Ушул блогер боломун, ушул өзбек, казак, кыргыз аудиториясын кеңири тартып беремин деген ушундай бир кичинекей пландарым бар. Балким чоң пландардыр. Ал нерсени дагы өз убагы келгенде көрөбүз. Ал эми азыркы кезде ушундай баягындай патриоттуулук, ушул мамлекетибиз кыйналып турган учурда мен өз көз карашымды айтпасам туура болбой калат да, достор. Туура эмес болуп калат, айтпай койсом эгерде ошол нерсени. Ошон үчүн мен азыр өз көз карашымды айтышым керек. Ушул бир адамдын тегерегинде баарыбыз чогулуп турушубуз керек. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып дегендей. Андан кийин мына мен кече дагы айттым, Сыймык Жапыкеевтер, жана башка патриот жигиттер, ошол эле Садыр Жапаровдор, ушундай көз карашы алдыңкы адамдарыбыз азыркы кезде кандайдыр бир кодуланып, камакта же болбосо башка жактарда кызмат берилбей, ушундай учурлар болуп турат да. Ошондуктан достор, давайте бир чечимге келип, давай ушундай, мен мына мисалы үчүн азыр Россияда жүрөмбү. Мен ошол эгер шайлоо кезинде Россияда болуп калсам, бирок мен кетем деп турам Кыргызстанга. Бияктан жардам берели, аяктан жардам берели эптеп, биз биринчи Адахан Мадумаровичти эме кылышыбыз керек. Биздин максат ушул бир алдыңкы көз караштагы атуулдарды бир чогултуп, мен бир ойлоп жатат элем, ушул Кыргызстан ушундай прогрессивдүү бир адамдардын, прогрессивдүү жана патриот адамдардын, патриот деген кандай болуп которулат эле, мекенчил деп коебузбу? Ушундай өнүгүү, Кыргызстандын өнүгүүнү каалаган мекенчил адамдарынын бир кыймылын түзүшүбүз керек да. Өнүгүүнү каалаган мекенчил адамдарынын сактап калуу кыймылын деп койсок дагы болот да. Баягы спасательный бир кыймыл комитет сыяктуу нерсени ушул интернет платформасы аркылуу түзүшүбүз керек. Бирибиз менен бирибиз сүйлөшүп, азыр бизде чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Эч кандай, мына достор көрүп жатасыздар, баягындай Бабановдун эмесиндегидей же Садыр Жапаровдун платформасындагыдай ызы чууга алдырбай, анткени бир азыр кандайдыр бир мыйзамга каршы нерселер келсе эле, мамлекет ошол жериңен пайдаланып сени бир эмеге алып барышы мүмкүн да. Мына Адахан Кимсанбаевич чын таза жол менен келатат, эч кандай бир кесагын же башкасын таап эме кылган жок. Биз ушундай жакшы жол менен гана, интернет жолу менен баардыгына түшүндүрүп, давайте ушундай алдыга өнүгө турган адамдар бир багытта кетели деп бир ушундай ызы чуусуз, баягындай тынчтык, революциялык эмес, эволюциялык жол менен бийликти акырын ушундай жакшы адамдарга алууга шарт түзүшүбүз керек, достор. Ар качандан бир качан бийликти ушундай баягы революцияны алдыңкы фанаттар жасайт, ал эми шылуундар аны пайдаланып кетет демекчи. Биз өтө чоң реформаларга ушундай жаңы жолдор менен, цифровой ушунун жардамы менен бири-бирибизге бир таасирлерди берип, ошонун негизинде ушул жакшы алдыңкы чектерге келиш керек да, достор. Ар кимибиз өзүбүзчө болуп эле, өзүбүз кыйын боло берсек, анда кетпей калабыз эч жакачы. Мисалы үчүн шанс абдан көп деп ойлоймун. Эгерде биз бир ошондой алдыңкы көз караштагы, мен азыр мисал келтирип ушул Адахан Кимсанбаевичти айтып жатам. Мен ойлобогула, достор, ушул Адахан Кимсанбаевич бул кишиге сүйлөшүп анан айтып алып анан чыгартырып атып, антсеңер жаңылышасыңар. Ушул улуу орозонун күндөрүндө турабыз. Мен ал кишини тааныбайм дагы, буга чейин мен көп көз караштарым туура эмес деле болуп келген ал кишиге. Бирок мен ушул азыркы кезде Кыргызстанды ушундай сактап калуучу киши катары бир гана ушул Адахан Кимсанбаевичти көрүп турам да. Эми ал менин көз карашым, ушундай эле көз караштагы адамдар дагы бар.
pikirlerini жазып жатышат. Мен ошентип ойлоймун достор. Ошого кепилдик бере аламын. Башка эгерде кандайдыр бир саясатчыларды алып карасаңыздар, бардыгы эле бизнеске же болбосо башка нерселерге бир азгырык болгон бир жерлери бар да. Ал эми Адахан Кимсанбаевичтин азырынча андай эмелери жок. Анан экинчиден жакшы дагы бир касиеттеринин бири компромисске келүүчү саясатчы болуп эсептелет. Ушул эле азыркы бийликтегилер бир жагынан жеңишинен колдошу мүмкүн. Себеби кандайдыр бир башка кызуу кандуу же болбосо бир саясатчы келсе баарын камап, баягы мен оштук менин диалектимде айтмакчы бачагын чыгарып коюшу мүмкүн да. Ал эми Адахан Кимсанбаевич андай кровожадный эмес экендигин азыркы өзүнүн сүйлөп жаткандыгынан деле көрүнүп турат. Анткени ошол эле Атамбаев, ошол эле Бакиев, ошол эле Акаевдарга деле бир баягындай өч алуу, кровожадность, баягы кан чыгарып эме кылуу, өч алып, баягы кыргыздарда бир эме бар, чаап жок кылыш керек дегендей. Ошондой эменин колдобойт экен да мындай саясаттычы. Ошондуктан биздин азыркы жогорку бийликтегилер деле түшүнөт болуш керек. Ушул киши келсе алдыңкы эмелерге кетет, камоолор болбойт. Достор, баягы жыландын баласы дагы жатпасын деп коет го. Камактын зачем кереги бар? Андан көрө биз жакшы жашашыбыз керек. Бирок албетте ким күнөөлүүлөр камалыш керек. Бирок баягындай эби чени жок эле. Аяка түштүбү болду ушул чорныйларга долясын берет, башкасын берет. Элден уурдап алган акчалардын көбү криминал жака кетип калат достор. Ошондуктан буларды бул жакта сыгып туруп, ошол Кытайлардын карызынан, башка карыздардан кутулуп, ошол эле Кыргызстандын өнүгүү жагына жумшаш керек да мындай акчалардын бардыгынчы. Ошондуктан бир кандайдыр бир жагынан мен ушул Адахан Кимсанбаевичтин ушул саясатындагы абдан туура деп ойлоймун. Булардын бардыгын пайдаланыш керек достор. Бул ошол эле Атамбаевди балким бир эмесин акчаларын алып төлөтүп, ошол эле Акаевди балким алып келип ушул бир университеттерге ректор кылып, эми анын баары баягы юридикалык жактан эми бир фантастикалык болбосун, эми ушундай бир жакшы нерселерге пайдаланыш керек да. Анткени достор, мен Вьетнамдын тарыхын окудум. Вьетнамдагы ушул социалисттик жактагы лагердеги левый мамлекеттердин бирине кирет. Вьетнамда революция болгондо ошол император королдорунун балдарын кайра эле алып келип, революциядан кийин премьер кылып, андай кылып, мындай кылып иштетишкен да. Алар баягындай кырып жок кылып жүрүү саясаты болгон эмес. Ошондуктан сен мунун командасында болгонсуң, сен тиги менен жүргөнсүң, сенин көз карашың мындай дегенди коюп, бир адилет көз карашта болуп, ким ушундай алдыңкы прогрессивдүү, мен Кыргызстанга салымымды кошом деген адамдардын бир тобу болушубуз керек да. Мен Кыргызстанга кандай кылганда салымым кошулат деп. Мисалы үчүн достор, мен эмнени каалайм, мен лично мен өзүм. Мен ушул Кыргызстаным өнүккөн бир чоң башка мамлекеттердагы суктанган кошуналары менен ынтымакта жашаган бир сонун мамлекет болушун каалайм да. Ушул элдерим тентиреп көчөдө жүрбөй бизге окшоп, ошол өз мамлекетинде ата энесинин, бала чакасынын жанында ушул адамга бир келген жашоодо ырахат менен башка жактарда тентиребей ушинтип жүрүшүн каалаймын достор. Ошол эле Кыргызстанда кул болуп, арзан акчага иштебей, баягы достойный маяналарыбызды алып, өзүбүзгө татыктуу маянаны алып, ушундай бир жакшы өнүккөн мамлекетте жашаганды каалаймын. Албетте биз бул кезге чейин дагы аябай кыйналып келгенбиз. Эми ушул бир моменттен пайдаланып чыгып кетишибиз керек достор. Чыгышыбыз керек да. Ушул биздин бир шанс азыр келип турат. Эгер бул шансты алдырсак достор, анда мен билбейм дагы кандай болот. Адахан Кимсанбаевичке деле мисалы үчүн карыйт, ага чейин деле албетте свято место пусть не бывает дегендей жакшы алдыңкы азаматтарыбыз бар. Бирок ушундай жакшы саясатчыларды колдоп, бир көз караштарыбызды айтып, өз пикирлериңерди, азыр интернетте көп чыгат экен, өз пикирлериңерди айтып интернетке чыгарып кое бер эле, баягы YouTube'га жүктөп койсоңор эле пикирлериңер кетет экен достор. Ошондой мен ушул Кыргызстандагы бир ушундай бир сактап калуу жана өнүгүү бир кыймылы болсо деп эме кыламын да. Биз сактап калышыбыз керек. Биринчиден мамлекетибизди, элибизди ушундай кыйынчылыктардан сактап эме кылышыбыз керек. Мына патриот жигиттерибиз көп экен, уучубуз кур эмес экен. Мен абдан дем алып, мындай мага дем күч болуп, ошолордун интернеттен көрүп, ошолордун элдерге кылып аткан жакшылыктарын эме кылып, мен чын айтканда акыркы кездери мындай кичине бир аз өзүм канча психолог болсом дагы кичине депрессия бар сыяктуу болду эле. Азыр мына Кудайга шүгүр, үмүтүм чоң. Биз ушундай бир көз караштагы, алдыңкы көз караштагы адамдар бир болушубуз керек. Сөзсүз түрдө жакшы күндөр келет достор. Ушул тарыхый учурду колдон чыгарбай жакшы пайдаланып кетишибиз керек. Анда эмесе саламатта туруңуздар. Өз пикирлериңер болсо айтып, жазып, ушул кошулуп коюңуздар достор.